Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Мен бүгүн өзүмдүн ишканамдан көрсөтүү алып барып атамын. Бул жерде сиздерге айтайын дегеним бир жакшы жаңылыгым бар. Азыр элибизде жаз келип, эгин-тигин дыйкан чарба иштери башталган үчүн ошолорго сиздерге чоң жаңылык. Россиялык Вертера компаниясынын Гумин препараты жөнүндө агро азыгы тууралуу маалымат берейин деп чечтим сиздерге. Гумин бул 7 компоненттен турат экен. Макро, микро элементтер, магний, цинк, темир, ошол иши кылса эгиндерге, бак чарбага кайсы витаминдер керек болсо ошонун жетөө бар экен. Мындан тышкары аминокислота бар экен. Гумин ушундай жакшы жардам берет экен, эгиндин өсүүсүгө өтө жакшы шарт түзүп берет экен. Муну колдонгондо тамырыдан, денесиден, жалбырагынан чачсаңыздар болот экен. Ушул 1 литри 200 литр сууга ылайыкташтырылган, 200-250 литр сууга чейин колдонсо болот. 1 гектар жерге жетет экен. Бунда 2 капсилитранын күчү бар дешип атат эми. Мен азыр ошону айтайын дегеним, буну кайерден алабыз деген суроо жаралышы мүмкүн. Бул Гумин Вертера компаниясынын Кадамжай районундагы официальный дилleri Идеяткан карындашыбыздын лаванда той салонунан алсаңыздар болот. Ошол жерге келип түшөт. Анан мындан тышкары ошонун жогорагыда ошол мен иштеп аткан ошол ремонт обуви, бут кийимдерди оңдоочу менин ишканамдан, подвалдан алсаңыздар болот. Акниет соода борборунун подвалында ремонт обуви дүкөнүнөн аласыздар. Золотой квадрат чоң офистин, үй курулуш компания офисинин подвалындагы лаванда той салонундан Идеяткандан алсаңыздар болот. Бул Гумин наркы, негизгиси ошо наркы да. Бул наркы заводдон чыккан наркы 1020 сом. Кадамжайга келип түшүшү 1050 сомго туура келет. Биз азыркы учурда 1150 сом, 1100дөн сатып атабыз. Себеби ушуну транспортировкасы, жеткирип берүү кызматы ошо 1100-1150 сомдун ичинде. Ушуну алыңыздар, колдонуңуздар. Вертера Гумин Вертера компаниясыга, Россиялык Вертера компаниясы өзүнүн ушундай жакшы продукцияларын чыгарат экен. Ушул продукцияны сатып алсаңыздар, паспортуңуздар менен келип, аты жөнүңүз, фамилияңыздар менен катталасыздар. Ошол Вертера компаниясыга мүчө болгонуңуздардан кийин сиздерге бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Эң аз дегенде 12 даана алышыңыздар керек. Бунун наркы 12240 сом болот. Сиздер 12 даана алганыңыздарда сиздерге экинчи ошол 12 даанага кошумча бонус катары, же болбосо сиздерге мындайча өзүбүздүн тилде айтканда айлык катары дагы 12өөнү кошуп берет. 1 плюс деген сөз. Бирөөнү алсаңыздар, бирөөнү кошуп берет. Бул өзүңүздөрдүн айлыгыңыздар өзүңүздөр менен кошо кетет. Эң аз алганыңыздар 12 даана болуш керек. 12 литр, мынандайдан 12 даана. Көбүнүн чеги жок. 100 аласызбы, 200 аласызбы, 50 алсаңыз 100 кылып берет. 25 алсаңыз 50 кылып берет. 100 алсаңыз 200 кылып берет. Ушул Гуминди алып пайдаланыңыздар. Дыйкан чарбаңыздарга береке берсин Кудайым. Азыр мен ушул видеомдун уландысында сиздерге ушул Вертера компаниясынын Кыргызстандын 7 дубанынан, 7 областтан колдонгон, пайдасыны көргөн инсандардын видеолоруну сиздерге жүктөймүн. Муну колдонуу жолу ошол 200 литр сууга туура келет деп айттым. Арпа эгестерби, буудай, жүгөрү эгестерби, мака, картошка эгестерби, дан эгиндерини, жерге көмүлүп эгилүүчү эгиндерди бир күн мурда ушуга жибитип коет экенсиздер. Мисалы үчүн бир чукурраак идишке картошканы салып 2 каптаса, ушудан батканынча суу куюп, анан ошого канча суу кеткен болсо ошону өлчөп, 200 литр суу кеткен болсо бирөөнү куясыздар. Болсо керегиче өлчөп туруп, ошону сиздер куюп, бир күн жибитип коюп, анан эксеңиздер
ол жерде азыка барбы жокпу алга карабай эле обычный жөн эгилгенде, гуминсиз эгилгенде 15-20 күндө чыкса, гумин эгилгенде 10-12 күндө жерди бетиден чыгат экен. Даже 6-7 күндө эм чыгып алат экен. Себеби бир күн ушул гуминге керектүү витамин азыктар менен тоюнду. Эми буну только витамин деп айтып атабыз, түшүнүктүү эле болуп атса керек. Аминокислота, макро, микро элементтер, витаминдер бар экен, бирок мында курттарды өлтүрүүчү касиети жок, химикат эмес. Бирок иммунитети жогору болгон эгиндер, картошка болобу, бакча болобу, капуста бардык нерсеси, мисалы үчүн колдонгондордон ооздан угасыздар азыр. Курт түшпөйт экен. Иммунитети жогору болгондон кийин ооруга, зыянкечтерге каршы болгон күчү, иммунитет ойгонуп, ушул препараттын негизинде жакшы курт дагы түшпөйт экен да, мен кыскасы айтканда. Колорадский жукка каршы чылап туруп кийин эгишип атат азыр картошканы. Арпаны бир күн алдын чылап, бир күн мурда чылап коюп, ошо жибитип коюп, анан эккендер айтып атат. Ата-бабаларда сөз бар, эртерээк эксең чайлайт дейт биздин түштүктүн тилиде. 1-2 ствол чыгып барып туруп, өзөк чыгып барып, бир баш албастан, 2 баш албай 6-7-12ге чейин чайлайт экен. Өзөгү көбөйткөн дагы ошол башы түшүмдүүлүгү 2 эсе 3 эсе жогору болот экен. Бардыгыңыздарга ийгилик. Сиздерге ошол гуминдин колдонгон инсандарды видеолорун тартуулайм. Кандуу күнүңүздөр менен урматтуу партнерлор. Кадамжай баарыңыздарга ысык салам. Мен бүгүн Бүсареженин үйүнө кече келип кондук. Мына Бүсареже бүгүн бизде абдан сонун результаттар болуп жатыр. Мына малиналары, гумин менен чачкан, помидор, огурцы дегендей, черешня баарыбызга мына черешня абдан сонун. Караңыздарчы канчалык сонун болуп бышкандары. Мына көрсөңүздөр кандай сонун. Бүсареже, мына ушул гумин тууралуу кичине бир-эки сөз сүйлөп кетсеңиз, Кыргызстан боюнча. Саламатсыңарбы, ушул биздин компаниянын партнерлору. Мен жыл деле мына бул гилясыбыз, черешнебиз неме болот эле. Майда болуп, бир жакшы сата албай, ушундай өтө начар болот эле. Быйыл жакшы ушу эртерээк эле ушу гуминге бир шултоо менен кирип калдым. Мына келиним жакшы ишке кирип калган экен. Анан чогулуштарга катышып, түшүнүп, алып келип, 1-2 жолу чачтык эде. Быйыл мына түшүмдөрүбүздү карагыла, ушундай жакшына сонун гиластар чоң болуп, өзгөрүү өтө көп. Ана четтеги малинабыз дагы начар болуп турган эле да. Ал малинага да 1-2 жолу чачтым. Биринчи жолу билбей 10 грамм кошкон экенмин. Кийин 25-30дан кошуп чача бердим. Анан бир сиңдим бар эле Өзбекстанда. Ал менден бери жарымын эле идишке куюп барып, бадыраңдар бар экен. Эч бадыраң албайт деп айтты эле. Мен айттым, ал барып чачкын, бушу баары жок эле жакшы. Бир мüşөк арпаны монтип чылап койдук гуминге. Бедени, чеснокты чыладык. Эртең картошка чылайбыз. Эртең буюрса картошка чылайбыз. В видео показан способ замачивания зерновых культур, как овес, ячмень, пшеница в экоудобрении кумин. Расход кумина зависит от емкости, где мы будем производить замачивание. Если это ванная, вот как на видео указан, здесь расчет берется 3 ведра 100 грамм на 3 ведра воды. Если вот здесь по видео указано, что здесь около 10 литров воды, вот в среднем идет 300 грамм гумина на 9 литров воды. И замачивается мешок зерновых именно в этом растворе в порядке полчаса или час времени. Этого будет достаточно. За это время пшеница впитывает в себя полностью гумин со всеми его микроэлементами. После того, как происходит впитывание гумина в зерновых, подсушивается таким образом. Для чего эта посушка идет? Посушка идет для того, чтобы для подготовки к сеялке в поле. Не на солнце, а в тенечке это идет просушка. И потом затаривается в мешки и выводится в поле для посева. Карабра районунун Кайнар айылынан 3-чү чабык беде. 1-2 жерин аралап неме кылдым. Белиме чейин жетип калды 3-чү чабык.
Мына гуминдин пайдасы ковер. Түшүмдүн берекесин берсин, ар кимдин кылган мээнети акталсын. Гуминден алыңыздар, пайдаланыңыздар. Мына чөпкө ушундай сонун результат берип атат. Бул Кайнар айылынан Кара Буранын Үмөталиев Кадырбектин бедеси. Былтыр 10 гумин алды эле, болгон беде немелерин 2 участогунун тең бедеси ушундай сонун экен. 3-чү чабык белге жетип калыптыр. Assalamu alaikum группа. Мынан кырбайсыздарбы? Уже башыдан куруй баштаган эди. Мен быйыл уже куруп калса керек дедим эде, былтыр мына кулпунайга чачканча гумин чача бергенмин. Бул мына куруп калган алма, 5 жылдыз алма. Бабыржан укам айткан эди, чача бериң деп. Мынакей дагы эле мына барпырап гүлдөптүр мына. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу гумин пайдалануучулар, Вертера компаниясынын гумин продукциясыны ушул Аура кафе Золотой квадрат курулуш компаниясы деген зданиянын лаванда свадебный салон, той салонунун подвалынан алсаңыздар болот. Мына ушу даректе. Ушул дарекке келесиздер. Мынакей. Бул жагы вокзалдан келген жери. Лаванда той салону. Бул жагы Окуна Кызылбулак Казменден келген жери. Ошол ушуну ичиге ошодон түшкөнүңүздөрдө гуминди алсаңыздар болот. Мына ушундай урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, ушул гуминди алып колдонуңуздар. Дыйканчылыгыңыздарга Алла береке берсин. Саламатта калыңыздар. Видеонун таркалышыга көмөк көрсөтсөңүздөр, ушундай сооп болот оразанын күнүндө. Видеону таркатып, дыйкандарга бардыгы ушул жаңылыгыбыз жетишиге жардам бериңиздер. Саламатта болуңуздар. Ишиңиздерге оомат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.